Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Сулайман Тоодогу субкат аттуу көрсөтүүбүздүн бүгүнкү коногу педагог илимдеринин доктору, профессор, замандашыбыз, кыргыз журналистикасында өзүнүн ополтоодой орду бар инсан Абдыкерим Жаркынбаевич Муратов агай конокто. Абдыкерим агай, кош келипсиз. Рахмат. Сиздин чыгармачылыгыңызга таазим кылып жүргөн көгүлтүр экранынын артында отурган замандаштарыбыз менен сиз бир саламдашып алсаңыз дагы, анан биз негизги суроо жоопторго өтүп сөз баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен дайыма сиздерге ушу аманчылыкта жолукканга Кудайга шүгүр. Абдыкерим агай, мына өзүңүз талай жыл ушу балдарга билим берүүдө, жаштарды окутуп үйрөтүүдө, жаштардын келечегине кам көрүүдө тынымсыз иш аракеттерди жасап келе жаткан, элге баа жеткис макалаларды берип келе жаткан адам катары биз адеп эмнеден башталат, сөздү биз ошондон баштасак. Жакшы болот, Султан мырза. Бүгүнкү экөөбүздүн кеп түйүнүн чогулуп отурганыбыз өзүнчө бир символдук мааниге ээ да. Сулайман Тоодогу сухбат деп атканыча. Себеби менин тагдырымда Сулайман Тоонун өзүнчө орду бар. Кичинекей убакта ошо жана адеп деп атпайсызбы? Ушул айылдан адамдар келип, баягы баласы токтобой жүргөндөр, анан ошо чач алдырып шейхтерге ушу жерге келчү да, анан ошондо мен бир тагамын кызын алып келгенбиз да, мен ошондо 3-4 жашта болсом керек эле. Сулайман Тоонун бул күнчыгыш жагынан бир аз чыкканым эсимде бар да, анан чыкпай башым айланды, чылып апамдар алып калды. Теги кызды чачын алдыртып кетти, мурда койдуруп кеткен экен. Анан ошондой бир ыйык жерде, анан кийин ошо 72-жылы мектепти бүтүп, анан 31 августта эртең 1 август деген күнү экзамен жазчубуз, сочинение жазчубуз экзаменгечи. Абитуриент анан келип ошо Сулайман Тоонун башына чыгып, Кудайга сыйынып, эртеңки экзаменден жакшы өтөйүн деп ошол бир өзүнчө тилек ниет кылдым да. Анан дайыма ошол бир жакшы иш баштарда же болбосо бир жолго чыгарда көбүнчө ошол студент болуп ушу жерде жүрдүк. Мындай экзамендердин астында деле келип Сулайман Тоосунун үстүнө чыгып сыйынып, бир Сулайман Тоонун өзүнчө бир керемети бар да. Себеби мындай карасаң, бул жакта биздин баягы балалыктын тоосу Шаңкол деген 3 тообуз бар да биздин оокаттачы. Ошонун бир тоолору көрүнөт, Шаңкайып, Даймак карашкан. Андан күнчыгышыракта Алтын Казык тоосу көрүнөт. Анан ошолорду карап туруп кубат аласың да, кубат аласың. Мен дайыма ошо бул баягы Кароол чоку сыяктуу болуп калат да. Өзүнчө бир адамдын баягы Фудзияма сыяктуу да. Сулайман Тоо ошол жерде өзүңчө бир ички дүйнөңдү тазалайсың. Анан ошол самолет менен келесем деле Арсланбаптан жана Баба Шабадан өткөндөн кийин ошол өзүмдүн баягы чокуларымды издей баштайм да. Анан ошо чокулар турган болсо мындай бир тынч алып, демим ичиме түшүп ушу жака баратам деп калам да. Же болбосо автобус менен студенттик уктап атканда деле ноокаттын баягы чоң даванынан өткөндөн кийин көрүнөт ошол. Анан өзүнчө бир керемет да. Анан мен ушу жакта бир нерсем калып калгансып, ушу бир аялуу нерсемди унутуп калгансыйм да. Көрсө менин балалыгым калган, туулган жерим калган, киндик каным тамган жери калган. Ошол ыйык дүйнөнүн кайсы гана чекитинде жүрбөйсүң. Ошо Шаңколдун 3 чокусу Сулайман Тоо, Алтын Казык бул 3 бурчтук болуп туруп, бир жүрөктө, мээде, көңүлдө дайым турат да. Биз ушу жерден, жана сиз айткандай, адепти ушу жерден үйрөндүк. Адепти үйрөндүк. Мен маселен атам ар базар күнү биз плов жасап, баягы кечинде отурганда баягы тамак жеп бүткөндөн кийин карагыла эми дечү, дасторконун үстүндө эчтеке калган жокпу деп. Ошондо бир бүдүр күрүч калган болсо дагы терип жейт элек да. Анан ошондо бир уламыш айтчу да. Анан илгери дейт бир киши бара жатып, анан ушул кербендер бара жатып, анан күрүч түшүп кетиптир да ошо чөлдө. Анан таба албай калып дейт.
ошо жерге дейт анан мындай коргон куруп кетипти да, ушул жерде ыйык күрөш жатат депчи. Ошону атам дайым айтчу да, ар базар сайын айтчу. Биз ошону сиз мурда айттыңыз го, дайым эле айта бересизби дечи эмеспиз да. Ошого биринчи уккандай уга берсиз. биринчи уккандай укканбыз да, анан ошону жүрөгүбүзгө алчубуз, кабыл алчубуз. Азыр кээде ушундай нерсени балдарга айтсаң, айта бересизби ошону дейт да, анан да. Маселен, бир жерде нандын көкүм ушак жатса, биз чуркап барып туруп, алып туруп, үйлөп туруп, бисмилла туруп жеп коебуз да. Азыр мисалы үчүн биздин балдар, келиндер, балдар ошондой болсо, бросай мусор дейт да, ташта дейт да. Анан ушундай бир көз караштар, адептик сапаттар да улам өзгөрөт экен да. Улам өзгөрүп, улам жаңыланып отурат. Анан ойлойсуң да, биздики жакшыбы же азыркылардыкы жакшы деп ойлоп салыштырып алгандай карайсың да. Ар кимге ар түрдүү да. Эми бул жогоруда айтып аткан адептин өзөгү болгон бул Шаңкол, Алтын Казык, Сулайман тоонун үч бурчтугу айтканда бул элибизде айтыла келген ар кимдин туулган жери өзүнө Мисир деген улуу сөз бар эмеспи? Мына ошол Мисирге айланган. Жан дүйнөнүн азыгы, жан дүйнөгө бир толуктуу берип турган бул чоң дем күч, демөрдө. Мына ушул жасалып жаткан, чыгарылып жаткан чыгармачылыктардын бардыгында ошонун өзөгү тургандай. Туурабы? Туура. Эми адабият деген өзү адаптан алынган да, адап деген ошол адабият ушу адапке кызмат кылыш керек деп да. Мисалы үчүн могу адепке тарбиялоочу курал, тарбиялоочу да адабият дегенчи. Ошон үчүн жазылат. Бул болсо жазыштын кереги бар. Мисалы үчүн могунда бир аңгемелер бар. Мисалы үчүн четтен эле айтайын, Үркүнбай 3 талак 3 бала деп аталат. Сюжети мындай да, тамекиде иштеп аткан бир сугатчы баягы селге тамекисин алдыртып коет дагы, анан кийин аябай ачууланып үйүнө келсе, аялы кичинекей баласы болуп уктап жаткан болот да. Анан ачуусу келип 3 талак айтып ийет. Анан аялы кетет. Анан ошонун азабын тартат да. Ошонун азабын тартып, кыйналып, баягы психологиялык жактан кыйналат да. Бул ошол биздин балалыктагы адамдар да. Азыр эми андайга эч ким кыйналбайт. Андай баалуулук, андай баалуулук жоголгондо ушул 3 талак аркылуу андай айткандан кийин бул оор үй бүлөнү бузуштун эң оор нерсеси да. Уянын бузулушу. Ошол сыяктуу нерселер. Мисалы үчүн бир аңгемдин сюжети болду. Же болбосо чабылекейлер кайра кайткыла деген аңгемеде болсо, бир айылдык кемпир, кадимкидей кемпир деп айтсак болот да, эми шаарга барып туруп ошол балконуна дайым чабылекейлер уя салганын көрөт дагы, анан ошо баласы менен келининин ушул ар кандай бай кылык жоруктарын көрүп, шаарлыктарды көрүп, анан ушул айылды куса болуп сагынгандыгын, анан ошол чабылекейдин уясы тегилердин ыйкы-тыйкылыгынан улам бузулуп калып, жанагы жерде чабылекейлер келбей койгондугун, анан небереси менен болгон мамилеси, ушулардын бардыгы биздин айылдыктар. Биздин ушул өзүм аралашып көрүп жүргөн адамдар да. Аягынан кошосуң, биягынан кошосуң, бирөөнүн кармандарын аласың дагы, мындай бир адамдык сапаттары бийик адамдар буларчы. Карапайым жөнөкөйлөр. Буларда билим жок. Мисалы үчүн баягы кадимкидей эле баланы сүннөткө отургузган бир уста. Аны убагында аябай элдин бардыгы сыйлап, баягы балдарын сүннөткө отурушкан, кел деп тургандагы, анан кийин улам хирургтар көбөйүп, баягы кишинин кызматтын кереги жок болуп калгандан кийин ал баягы арак ичип кетип, анан кийин өлгөндө дагы аны эч ким карабай койгондугу жөнүндө да. Ошондой карапайым адамдар жөнүндө. Дагы айтып берсек, ал сөз узарып кетер. Абдыкерим агай, замандаштарыбызда кээде адепке аралаш ыйман азайып барайткандай. Ушул сиз экөөбүз бала кезде, биздин замандаштар бала кезде уккан бир айылды бир аксакал башкарган, бир айылды бир аксакал шөк десе шөк болуп, тынч десе тынч болуп калган учур дагы бир жанакы сиз өзүңүз эстеп эскерип жаткандай бир кечеги менен бүгүнкүнүн ортосундагы бир чайналып жок болуп кетип аткан бир
биз караан назар болуп бараткан маселе дейт ойлот да. Кандай дейсиз буга? Бул балким биздин кыргыз коомунун, жалпы эле кыргыз коомунун эмес, бүтүндөй коомдун бир чоң трагедиясына байланып атат да. Улууларды кичүүлөр укпай койгондугу. Улууларды кичүүлөр сыйлабай койгондугу. Ошону эле тескериси кичүүлөрдү улуулар узаттабай койгондугу. Кыргыздын баягы макалы мындай бир кандайдыр деңгээлде ошол ишке ашпай жаткандыгы. Мисалы үчүн бизде кыргыз элинде дөң психологиясы деген болот. Дөң. Эртең менен дөңгө чогулушат, же кайсы бир убакта дөңгө чогулушат дагы 5-6 аксакал бүт айылдын тагдырын чечет. Ушундай элден чыккан адамды сотко да алып барбайт, милицияга алып барбайт, жөн гана эң оор күнөө көчүрмө кылып ийет. Жаза, Эң оор жаза. Көчүрмө кылып ийет. Анан ошол бойдон ал айылына ошол жазасын аткармай сайын кел албайт да. Башка бир айылда жашап жүрөт. Бул чоң трагедия болгон да. Ошого эл жанагы көпчүлүк макул болуп калган да. Каматпайт дагы, атпайт дагы, кескилебейт дагы, ташпараңда кылбайт дагы, жөн гана киндик каны тамган жерден кетирип коет. Бул чоң бир жазанын чоңу болчу да. Ошого окшогон кыргыздардын бир көптөгөн жазалары болгон. Мындай бир карасаң бир формасы жөнөкөй, бирок мазмуну элдин баягы наркынан келип чыкканда, мына ушундай нерселерибиз азыр унутулуп жатат. Аны баалабай жатабыз. Анан ошол маселен биз бала убакта эртең менен турсаң, эмнени уктап атканыңда эле атаң жээнен келет дагы мал кошкону барып анан келип эле айылдын жаңылыктарын айта баштачу да. Бүгүн мындай болуптур, андай болуптур, теги той кылат экен, мындай кылат экен депчи. Өзүнчө эле баягы айылдын азыркыча айтканда интернет желесинде болчу да. Анан ошол адамдар бири менен бири мамилелешип, бирине бири ойлорун, пикирлерин айтышып туруп, анан кийин кимдин баласы кылмыш кылды, туура эмес кылды, а кимдин баласы жакшылык кылды да. Ошондо биздин мээбизге келчүбүз да, тиги паланчанын баласындай жакшы болуш керек турбайбы? Тигинин баласындай жаман болбош керек турбайбы? Бул образ, символдор да. Үлгү, тиги өрнөк. Ушундай өрнөктүү адамдардын бир тарбиясын көргөн муундарбыз да өзчө. Азыр эми ошондой өрнөктүү адамдар деп айылда кимдерди айтат? Ушул нерсе барбы? Албетте бар. Бирок өрнөктүү адам кандай адам? Ошол биз экөөбүз чоңойгон 60-жылдардагы өрнөктүү адамдардын идеалы, анан азыркы өрнөктүү адамдардын, үлгүлүү адамдардын идеалы кандай? Мисален, азыр кайсы бир жылы биз дил баяндарда жаздырганда көрбөдүкпү? Кимди өрнөк тутасың десе, кадимки баягы криминалдык авторитеттердин бирөөсүн айтып ушуну деп. Же болбосо азыр жалаң бизнесмендерди, же болбосо кандайдыр бир жолдор менен байыгандарды, же болбосо жанагы разборщиктерди өрнөк кылган балдар көбөйүп атат да. Себеби алардын немеси кечке көргөндөрү, ойлогондору ошондой болуп атат да. Мына ушундай абалдан чыгуунун жолдорун издеп, азыр жалпы эле дүйнөлүк педагогика кризиске келди дейт. Баягы илимий, байыркы Грециядан бери топтолуп келген илимий педагогика, классикалык педагогика азыркы балдарды башкара албай калды деп атат да. Жок, кризис болчу. Баягы экономикалык кризис дегендей. Анан эмне кылышыбыз керек дешип, анан кийин көп дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде элдик педагогика, элдик талим тарбияга, анан динге кайтыш керек. Баягы жоготкон нерсеге кайра кайтуу. Жоготкон нерсеге кайра кайтыш керек да. Себеби ал мисалы үчүн кыргыздын элдик педагогикасы кылымдар бою тазаланып, кристалдашып, практикадан өтүп, сыналып, анан колдонулганда ошого кайтышыбыз керек деп атат да. Бизде бар ал. Ал эми мисалы үчүн Европанын көптөгөн өлкөлөрү элдик педагогикасы эмне экенин таппай калып атат да. Мисалы япондор, мисалы үчүн ошол эле немецтер, ошол эле француздар мындан 2 кылым мурда кантип тарбиялагандыгын, ата-энелери кандай болгондугун, салттарын жок болуп атат да. Биздин ошон үчүн салттуу педагогика деген азыр биздин бүттүндөй билим берүү системасыбызга киргизүүнүн жолдору ойлонушубуз керек. Математиктер, мисалы үчүн, кыргыздардын математикалык билимдери болгонбу? Болгон. Азыркы сандардан да көп сандар манаста айтылып атат. География болгонбу? Болгон.
Алтайдан ушу жерге көчүп келиштин өзү география болбосо кантип билмек, же болбосо анатомия, мына дүниөлүк илим анатомиясына караганда кыргыздын анатомиясы күчтүү. Беттин эле канча түзүлүшүн, канча жерлерин айтат кыргыздарча. Анан бирок ушуларды биз пайдаланып, баягы окуучуларга, элге жеткиришибиз керек да. Ошо жагынан биз кандайдыр бир өксүк калганбыз да, себеби баягы советтик системада мындай нерсени көрсөтүү бир топ кыйын болгон. Талип Ормонов деген агай, ушул Ошто жашаган ушул киши Манастын педагогикасын жазып чыкканда 1972-жылы Казан шаарында кандидаттык диссертациясын коргоп, ошондо көрсөткөндө байыркы кыргыздар Манас эпосунда балдарды кандай кылып тарбиялаган. Жоокерликке, аскер болууга, анан эми бул өз убагында чоң жаңылык болчу да. Бул советтик педагогика илимдечи мыкты журналдарга жайланган, ошолукта популярный журналдаргачы. Анан ушу киши Кыргызстанда бааланбай калды да келгендейинче. Себеби улуттук баалуулукту тапкан киши, педагогиканы тапкан киши кимдир бирөөлөргө жакпайт да. Анан киши ооруп, көп узабай баягы каза болуп кете берди да. Анан демек Союздун убагында ошо ала албай калган нерселерибизди азыр эми мүмкүнчүлүк болуп атат да, алып ушул улуттук баалуулуктарды, улуттук тарбия салттарды азыр биз практикага жайылтышыбыз керек болуп атат экен. Эгер муну жайылта албай калсак, бир 20-30 жылдан кийин эле ошол Япон, немистер сыяктуу эле биз деле жерсип калабыз го. Ошентип калабыз. Азыр мисалы үчүн мен аябай кыйналып жүрүп, мына кыргыз эл педагогикасы, элдик ишенимдер, тыйымдар жана табыркалар дегенде мен жыйнап чыктым. Кыргыздар кандай илгери муну ырым-жырым деп койчу да. Биз азыр аны элдик ишенимдер, анан немелер деп калдык да. Ошондо ар жактан адабияттардан карап, элден жыйнап, башкалардын жыйнаган пайдаланып 3462 ушундай ишенимдер жыйнадым да. Мисалы үчүн мындай: ээрге тескери мүнөгө болбойт, жолуңда тескери болуп калат. Ээси өлсө, жакшиттер каңгып кетет. Ээн талаада түнөп калган адам айланасына аттын жалы менен ороп чыгат. Эшиктин улагасына отурбайт. Бул жокшулукка, ооруга жол ачат. Эшиктин босогосунан учурашса же коштошсо, бул урушка дейт. Уруш талашка дейт да. Ушу сыяктуу кылтырып, бул эми сиз ээн менен байланышкан гана маселени айттыңыз. Мен эң акыркы сүйлөмдөрдө алфавитке салдым. Анан мен башында буларга комментарий бердим. Булар кандай пайда болгон, анан башка элдердин бир ушундай элдик ишенимдер менен кандай байланыштары бар. Анан айрым студенттер өздөрүнүн өмүрүндөгү ошо немелерин жазып беришти, ошого байланыштуу. Анан Манас эпосундагы элдик ишенимдер, баягы Жакыптын түшү сыяктуучу. Анан Манас биринчи келгенде тиги тосуп алат, буякка кыргыз жерине келгенде тосуп алгандыгын өзүнүн ырымдары жана өпкө чабуу дегендер, анан тамак кандай тамактарды берген баланы жакшы болсун деп ушул сыяктуу нерселерди жыйнадым да. Эми баягы жалпы айтылып калат, кагазга түшкөн кат өлбөйт депчи. Мына кагазга түшүрүп интернетке киргизип койсок, Кудай буйруса, балдарыбыз кийин окуй берет да. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз эл педагогикасы, элдик ишенимдер, тыйымдар жана табыркалар. Албетте бул жерде сиздер ишенимдер, тыйымдар дегенде чечмелеп эле түшүндүрсөңүздөр керек. Ал эми табыркалар деген маселени бул жерде бул эмне деп түкшүмөл болуп ойлонушуңуздар мүмкүн. Аны албетте сиз өзүңүз эки ооз менен айта кетишиңиз керек. Табыркалар деп бул эски сөз болуп калды. Мындай Кадыралы Коңкобаевдин айтканы бар, биздин баягы Караколжада Алай Кожактагы бир табыркач жөнүндөчү. Анан ушул биздин деле айылда табыркачы деп койгон бир ошол бир айылдын жанында бир өрүк бак бар. Анан ошол жерде кишинен сурашышкен да, буудай быштып аба деп кояткан. Ырыс деген аба болчу, илгери өтүп кеткен. Буудай бышчу балдар десе айтат экен, "Эй, алтын казыкты карагалачы, кар кеттиби" дептир да, дейт экен да. Анан жок, бир коктуда кичине кар турат десе, анда быш элек дейт экен. Алтын казыктан кар кеттиби десе, быштан да буудайыңарды ора бергиле дейт экен да. Ал буудайдын аңыз аралабайт, буудайга барбайт да, ошол жерден билет экен.
бұл Тавыркачы деген көп жылдық практикадан улам баягы элдик метеоролог да. Біз айтып жүрбөйбүз, мисалы үчүн кумурсканын баягы шашып басканынан эмнени көрөт, чабылекейден ушундай арлардын учканынан тавырка кылып коет да. Ал деген неме эмес. Мындай илимдин кишиси эмес, жөн гана баягы практикалык тажрыйбадан улам, ошол көп жылдык тажрыйбадан улам ушул тавырка кылып коет да, ушундай эме болуп коет да. Тавыркачы деп туура. Албетте мен муну телекөрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн сизден сурап атабыз. Биз эми бул маселеге көбүрөөк аралашып жүргөн адам катары мына ушул акыркы тавыркачылардын бири бул бүгүнкү күндө Кара Көл шаарында жашаган Торон Жумаев деген Тороң деген агайыбыз бар, өзү медик. А бирок бүт тоголдордун баардыгын системага салып бул кыргыз ушу астрономиясын түзүп берүүгө аракет жасап жүрбөйбү? Бүгүнкү табияттын өзгөрүшүн, ошондой эле жылдар кандай болот, айлар кандай жаңырат, кандай болот, тогол болгондо эмне болот, баардыгын кагазга түшүрүп берип, муну бүгүнкү күндө атайын кыргыз патенттен өткөргөн өзүнүн документтери турат. Албетте мындай адамдар мурда ар бир айылда болсо, бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстанда 1-2 гана адам калды. Сейрек деп атат. Ошондон бул багы архаизм деп айтабыз, эми архаикалык сөздөрдүн түшүнүгүнө кирип калган маселе. Балага чучук берсе мурда калып калат деп. Баланы кулунум, күчүгүм, мышыгым, тайым, бөлтүрүгүм, ботом, улагым деп жаныбарлардын балдарына салыштырып эркелетет. Баланы сасыгым, шалтагым, шакмарым жаны башка деп жамандап эркелетет. Баланы алдыга алып, кош алаканга салып көтөрбөйт. Алдыга алып, кош алаканга салып көтөрүү өлгөн адамды көтөрүүнүн белгиси деген сыяктуу. Ар бир адам жаздыгына жаздап жатып, ар бир айтылган сөздү, ар бир айтылган ушул жердеги топтолгон баалуулукту бир чоң сабак катары пайдаланса болот деген мен ойду. Кошумчалай кетейин. Оке. Кыргызды кыргыз кылып сактап келген нерсе ушул ишенимдер, тыйымдар. Андай кылышка болбойт. Ооба. Мындай кылышка болот. Дегенчи ушул баягы закону да, мыйзамы да, соту да ушул сөздөрдө болгон да. Албетте мунун баардыгы бул Абдыкерим агайдын бир башка бир планетадан, ааламдан алып жазган нерсеси эмес. Биздин ата-бабаларыбыз ушул кыргызды кыргыз кылып сактап келген, элди эл кылып барктап келген ата-бабаларыбыздан калган улуу нуска десек туура болот да мына. Ошонун бир бөлүгү да. Ошонун бир бөлүгү. Анан сиге бу Жунай Мавлянттар Кыргызстандагы белгилүү мындай адептүү үй бүлөлөрдүн бири да. Анан ошо кишилердин апасынан бирөө сурайт экен да. Апа, канча небереңиз, канча чебереңиз бар десе, ал киши айткан да. Сен мен ошо небере чөбөрөлөрүмдү билгене келдиңби? Санап бергедей ал колхоздун коебу сага дептир да. Ошо баланын канча бала, канча неберели болгонун айтпагандыгын өзү ишеним да. Себеби ошол баягы немеси тиет дейт да. Баягы сөз болот, о деп мактап койсо андан бетер болот дейт да. Бул өзүнчө кыргыздын баягы ишеним. Кээ сөзү, кээ көзү сиет деп көздөн сактаган калканч. Азыр баягы ырчылардан интервью алганда дароо айтып атпайбы, канча балаң бар десе, мынанча балам, мынанча неберем бар деп. Ошонтип айтпаш керек экен да. Айтпаш керек экен. Бул кыргыздын баягы элдик педагогикасы ушул. Албетте бул элдик педагогика дегенден бул мына жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, бул адеп ыймандын журулушкан өзөгү келип ушул педагогикага байланат го. Эми сиз илимпоз катары ушул эл арасынан топтолгон өзөктөн бүгүнкү таалим тарбия алып жаткан балдарыбыздын ушул көп маалыматы жок болуп калып жаткандай туюлат да. Мына сиздин жасап чыгарып жаткан мисалы үчүн китептериңиз, жана башка дагы бир топ адабий китептер, ошо адеп акылакка, ыйманга чакырган китептердин баардыгынын нускасы аз. Илгерде 10 миң нуска болуп, 20 миң нуска болуп чыккан бир дагы басылма жок бүгүнкү күндө. Сиз буга окумуштуу катары, илимпоз катары өзүңүздүн берчү багыңыз. Бул эми чынында айтканда бул кимден көрүшүңдү да билбейсиң. Азыр илгери айтчубуз да мурдаракчы. Батыштан келип бизди бузуп атат депчи. Батыштын маданияты, массалык маданият келип деп атат да. Азыр батышыңдан да келип атат, чыгышыңдан да, түндүгүңдөн да, түштүгүңдөн да бардык жактан келип атат. Ушундай бир
улутту буза турган нерселерчи. Ал эмес өзүбүздүн ичибизден чыгып калып атат да. Анан ушуну жана ааламдашуу доору деп атабыз да. Ааламдашуу доорунун ушундай балекеттеринен кантип сакталабыз деген нерсе болуп атат да. Анан ушул Билем бак кыйсыпыр жашоодо. Кыйсыпыр жашоодо да. Анан ушунан сактаныш үчүн бул адабият болуш керек да, педагогика болуш керек эле да. Анан кимдир бирөөлөргө биздин ошол ааламдашуунун бир жараянына кирип кеткенибиз, ошонун баягы агымына аралашып кеткенибиз, ошонун шамалына учуп кеткенибиз керек болуп атат да. Ошондон улам биздин басма системабыз талкаланды. Районда гана эмес, айылдарга чейин болгон китеп дүкөндөрүбүз талкаланды. Жакында эле биздин кыргыз адабияты деген предметти окуу планын алып таштоо жөнүндө маселе көрүлүп, анан өзүңүз жакшы билесиз, жанагы социалдык түйүндөрдө чоң ызы чыгарып кармап калдык да бир аз. Эми канчага чейин экенин билбейсиң бул дагы. Демек мен айта турган нерсем ошол сырттан келген нерселердин бул баягы үстөмдүгүнөн, ошолордун каалоосунан улам ушу китептер чыкпай атат да. Мисалы үчүн эң көп чыккан китептер 300 нускада чыгып атат. Анан ошол элге жетеби? Анан мектептин окуу китептерин азыр толук түрдө ошол сырттагы мамлекеттердин өкүлдөрү чыгарып, ошолор каалагандай жасатып калды. Өзүңүз жакшы билесиз, математика китебин мурда кыргыз авторлор Бекбоевдор болсо, кийин Мыкартчан деген армяндан келген киши жазып калды. Ошон үчүн айтам да, бул кандайдыр бир деңгээлде бул биздин эле мамлекеттин кризиси эмес да, бул баягы дүйнөдө болуп жаткан кризис, анын атайын бир чоң бир күчтөр атайын жасап аткансыйт да. Ошондуктан биздин китептер чыкпай, чыкса дагы жетпей, жетсе дагы балдар окубай атат да. Сиз кыргыз адабият дейсиз, ал эмес кыргыз деген аталыштан дагы айрылып калууга аз калдык го. Ошого мына паспортто. Мында карап көрсөңүз, кыргыз деген Өзбекстанда кыргыздар жок. Өзбек болуп калды. Тажикстанда болсо Жергетал деген сөздөрдү жок кылды, кыргызча аталыштарды. Жерлердин аталыштары. Тажикча аталып калды. Анан биз болсо паспорттон кыргыз дегенди алып калсак, ошондо бир гана Кытайдагы кыргыздар да калат. Кытайда бир 200 миңдей киши, 170 миң, ошолор гана кыргыз деп калат. Ошо Кытай мамлекетине рахмат деп калабыз, анан ошо кыргыз деген сөздү сактап калган үчүнчү. Бул да чоң бир өкүнүч менен белгилей турган нерсе да. Ошондуктан эл ошо кыргыз деген атты мүмкүн болушунча көп пайдаланып, көп урунуп, баардык нерселерге жазышыбыз керек. Кыргыз адабияты, кыргыз тарыхы, кыргыз маданияты деген мындай сиңдириш керек да элдин баарыначы. Менин алдымда сиздин эл казынасынан чогулткан Аюп падыша чоң энемдин алтын сандыгы 300 жаңылмаш деген жакшы бир алакандын отундай болгон келечек муундарыбызды бир адебалыкка, ыйманга, ошондой эле мекенин сүйүүгө, эли жерин сүйүүгө чакырган бир патриоттук өзөгүндө патриоттук дымак катылган алакандын отундай китепчелериңиз турат. Албетте муну дагы интернет желесинде бир топ чыгармаларын интернетке аралашып жүргөн бала бакырабыз, өзүбүз баш болуп окуп калганыбыз бар. Бирок бүгүнкү күндө интернет түйүндөрү жетпеген, интернет желеси жетпеген жерлерде же китебиңиз жетпейт, же болбосо муну окуганга балдар таппаш дагы мүмкүн. Ушунун ичиндеги бирин экин маселелерди мисал кылуу менен телекөрүүчүлөрүбүзгө бир ошо ыйман менен адептин өзөгү туурасында. Бул бөбөктөр үчүн болгондон кийин биз бүгүнкү бөбөктөрүбүздү кантип тарбиялайбыз ыйман менен адепке? Ошол туурасында айтсаңыз. Жакшы болот. Жана айтпадыкпы, кыргыз деген нерсени сактап калыш керек депчи. Биз баягы орус жана өзбек тилдүү мектептерге кыргыз адабият деген сабак киргиздик дагы, анан кийин ошол өзүбүздүн баягы киргиздер аябай кыргызча үйрөнө албай кыйналды да. Мен ошол
мұқтаждықтан олам оқу кітептеріне кіргізем деп 300 жаңылбаш жазып шықтым. Мысалы үшін қашы қалыңдың қауағы қалың, қауағы қалыңдың қашы қалың, қауақты қарағыла қашы барың дейді да. Şu сияқты 300 жаңылмашты жазып оқу кітептеріне кіргіздік та. Анан балдар ушуларды айтып, көнүксүн деп өзгөчө баягы өң тамлары катышкандарды киргизип, бул ошол кыргыздын сөзүн үйрөтүүнүн бир амалы болуп калар бекен деген ойдон келди да. Бизде аракет бул. Кыргыздар илгери жаңылмаштарды боз үйдө туруп, баягы мал артында жүрүп бири-бирин аябай айтышып, ошол бир жети сүйлөө кеби баяган, экинчи чети баягы ой жүгүртүүсү, логикалык кабыл алуусу бирөөнүн айткандарынча ошону өнүктүрүүгө мындай пайдасы болгондо. Бул эми жаңылмаш негизинен баягы оратордук искусство деп атабыз. Оратордук, чечендик өнөрдүн бир ошого даярдануунун аракети да бул. Тилин жаттыктыруу, баягы практикалык мааниси чоң да. Анан бул болсо чоңун эмдин алтын сандыгы деп бул түрк элдеринин жомокторун которгонбуз. Кезегинде бул кыргыз өкмөтүнүн балдар адабияты боюнча сыйлыгын алган. Бул болсо жакында чыкты. Бизге тууган Алтай эл жомокторучу. Анан эмне үчүн жомок керек да? Мына сиз менен биз жомокко ишенген муунда жомок адамзаттын эң таза абагы. Баягы жомоктун башында илгери деп башталып туруп, анан баягы биз сүйгөн каармандар жаргап кунап жашап калат эмеспи? Бала мындай жөнөкөй сөз менен айтсаң укпаган нерсени жомок менен айтсаң болот да. Жомокто тарбиялык идеялардын бардыгы, жомоктун бардыгы педагогика, туруш турпаты менен. Ошонун ичинде баягы элдик жомоктордо элдик педагогика, ошондой кичине кыргыз балдарына таасир этер экен деп мен буларды жөн гана которбой, ошону иштеп чыктым да, балдарга ылайыктап, манагы иштеп чыгып, кичине өзгөртүп, кыргыз балдарына ылайыкташтырып, түрк элдеринин жомокторун котордум, бурят элдеринин жомокторун, бу Алтай эл жомокторун, Саха эл жомокторун котордум. Кудай буйрса буларды балдарга интернет аркылуу, башка бир формаларда жеткирүү ниеттерибиз бар да. Баягы бардык нерсе өлсө да жомок өлбөйт деп калат го. Жомок ошол баягы элге сиңдирүүнүн жолун издедик. Рахмат. Жомоктон жаралып кайра жомок дүйнөгө кетебиз деген айтыла жүргөн сөз бар. Мунун бардыгы тарыхыбыздагы тарыхтай жазылып калбаса, жомокко айланып, андан ары жөн эле тек гана бир айтылган айтым сыяктуу болуп калып атпайбы? Бүгүнкү күндө мунун далайына мына өзүбүз тарых аралаш жүрүп көрдүк. Бир эле мисал, мына өзүңүз Алтай элдердин, Сах элдеринин жомокторун которуп атам деп атасыз. Мына ушул жерде далай биздин ата-бабаларыбыздын далайы тек гана ошол жомоктордун ичине сиңип кеткен. Бүгүнкү күндө тарыхый эчтеке кармана турган бутасы жок. Туура? Мисал үчүн бир эле мисал, ошо Мартьянов деген бул орус элинин мыкты меценаты. Миңөзөнгө, Минусинскиге, бүгүнкү шаарына. Миңөзөнгө тиги балбал таштарды чогултуп койбосо, биз Эрен Улук менен Барсбек атабыздын маалыматын билбей унутуп, аны дагы Манас атабыз сыяктуу жомок деп мына талашып отурмак экенбиз. Абдыкерим агай, мына аталар сөзү акылдын көзү дейт. Бул өзү аябай классикалык бир аталышка аталган. Өзгөчө баягы Союздун мезгилинде буга биринчи киришкен мына канатташ жаныбызда турган өзбек туугандар муну өзгөчө бир системага салып, ар бир адеп акылакты нарк нусканын бардыгын ошо телевизиондук вариантын иштеп чыкканын сиз экөөбүз көп эле көрдүк муну. Бизди көрүп отурган замандаштарыбыздын дагы эсинде болсо керек. Биздин мундагылар жакшы көрдү. Муну аябай жакшы көрдүк. Бул жерде ошо аталар сөзү акылдын көзү деп айтылса эле, көпчүлүк учурда бул ата-бабаларыбыздан келген улуу сөз экендигине карабай, биздин эсибизге ошол түшө берет да. А сиз мындай эмнени берейин дегенсиз? Билесизби, ошондо жанагы Эргешбай Каримов деген күлкүчүсү баягы ичинде интермедиа. Өзүнчө бир чарпаяк отуруп алышып эле. Аябай биз аскерчилер мындай күтүп көрчүбүз да, күтүп көрчүбүз. Анан ошол бир нускалуу сүйлөгөн, билесизби, аксакал киши
сүйлөшүүдөн кийин шашпай сүйлөп айтып берип анан аясында интермедияларды кошуп анан ошол аябай массалык көрсөтүү болчу да. Анан ошонун таасиринде дайым жүрдү да. Аталар сөзү деп көп түрк элдеринин бир тобунда макалдарды аталар сөзү дейт да. Анан мен ушул китепте мисалы үчүн энеге кандай мамиле кылыш керек, атага кандай мамиле кылыш керек, кошунага кандай мамиле кылыш керек, илимге кандай мамиле кылыш керек деген сыяктуу ушул мамиленин түрлөрүн чыгыш элдеринин педагогикасынан алып, мусулман педагогикасынан алып, анан биздин өзүбүздүн ата бабалардан алып туруп баягы мындай бир балдар, окурмандар түшүнүш үчүн мындай жөнөкөй тил менен жазышка аракет кылдым да. Мындай илимий эмес, бул баягы жатык тил менен. Жатык тил менен мындай ошон үчүн адеп аңгемелер деп койдум. Мисалы үчүн мындай айтылат. Мавлана Жалалиддин Румиге бир алыс жактан бирөө келет экен, бир топ алысыраак жактан бир аял киши экен, анан баласын алып келет экен. Мавлана айтып коюңузчу, канча кой десем болбой ушу балам таттуу жеп, таттуудан такыр кечпей койду дейт экен да. Десе ойлонуп туруп Мавлана Жалалиддин Руми айтат экен, бир жумадан келгилечи дейт экен. Анан чеп кетет экен, анан айткан күндө келет экен. Анан дагы убакыт берет экен. Ушу чадайын келгилечи дейт экен да. Анан баягы убакыт өткөндөн кийин анан кийин айтыңызчы дейт. Ушу сизди аябай угат, ушу сиз айтсаңыз эле көнөт депти да. Анан тиги Мавлана айтат экен балага. Балам, сен таттуу жебегин, таттуу сенин ушул дене боюңдун өсүшүнө зыян болуп атыптыр деп коет да. Десе тиги бала айтат экен да. Сиз айтсаңыз сөзсүз аткара мен жебей эле коем дептир да. Деп анан тиги бала кеткенден анан апасы сураптыр да. Эми ушу бир сөзүңүздү мурда эле айтып койбойсузбу десе, айтты да Мавлана. Мен мурда эле айтмакмын, мен өзүм таттууну жакшы көрчү элем депти да. Мен өзүм таттууну ошол жакшы көргөнүмдөн токтото албай, ушунча убакыт өтүп кетип, анан мен азыр таттуу жебей калыптыр, анан балага айттым депти да. Көрдүңүзбү? Тарбиячы өзү тарбиялуу болуш керек деп. Ушул сыяктуу аңгемелер баягы элге жуксун деп айтып атам да. Анан жана сиз айтканыңыздан улам жанагы Енесей эстеликтеринче анан биз ушу Ошко бүгүн эртең менен келип аябай бир нерселерге көп өкүндүм да. Мына мисалы үчүн Наманганда сиз жакшы билесиз, Молдо Кыргыз медресеси дегенче, анан өзүңүз болгонсуз, тартып келгенсиз. Анан ошону талкаламак болуптур да, бир топ мечиттерди талкалап келиптир. Анан Молдо Кыргыз медресесине келгенде 37-жылы экен, сырттачы баягы репрессия. Анан бир Сталин кепке кийген бир киши айтты да. Токтогула депти, силер билесиңерби дептир да. 1918-жылы 5-майда Лениндин декрети чыккан. Ушу маданий жана тарыхый мурастарды сакташ жөнүндө. Кимиңер Лениндик декретке каршы болсоңор бузгула депти да. Деп кетип калыптыр да. Анан жан керек да, кимиси буза албай туруп калыштыр да. Мына азыр эми ошол ЮНЕСКОнун тизмесине кирип туристтер каттаган жери болуп атпайбы? А биздин 4-5 кылымдык тарыхы менен. Биздин болсо мисалы үчүн азыркы филармония турган жерде, анан бул жагында жанагы илгери Киров театры болчу. Экөөбүздөчү эки сонун медресе болгон экен да, бири-бирин ансамбль болгончо. Анан тиги базардын алып чыга беришинде Алымбек Таткандын медресеси ошол кече сайдын боюнда 40-жылдар, 45-жылдардан кийин 50-жылдарга бузулуп кетти да. Эми ушул кимдин ошо сугун артып, кимдин көзүн кызартты экен да. Ошо тура бергенде азыр туристтерибиз келет эле, реставрация кылат элек, ЮНЕСКОнун тизмесине киргизет элек. Анан могу жерде Сулайман Тактын түбүндө Исадат ханым медресеси деген болгон, Ош Билбакта илим билимдин Жаннат Арыктын жээгинде. Жаннат Арыктын жээгинде болгондо ошолор Ош илим билимдин бир чоң очогу болгон деп көрсөтөт элек да. Мына Алымбек Таткандын медресеси деген Молдо Нияз ошол жерде сабак берген деген сөз болуп атат. Теги Арстанбек Буйлаш уулу ушул жакта жүрүп, Алымбек Татканды естип жүрүп, жанагы ырлардын мазмунуна караганда ошол жерден бир сабак окуган сыяктуу, андан башка да кимдер болгон. Ошо бизге чоң бир тарыхый бир балуулук болмок да. Муну ким жок кылды? Өзүбүз жок кылдык. Муну Москвадан келтирип, муну бузгула деп эч ким көрсөткөн жок да. Муну Бабурдун үйүн
араң кайра өзүнө келтирип этип өзүбүз жок кылдык. Анан ушундай нерселерди көрсөтүп азыр деле мисалы үчүн могу базарга чөбөлөр турган эски тепкичтер турат. Баягы тешик таштачы. Ошону сактап туруш керектир. Жок деген ушу бир кылым ар жактагыларда. Анан ошол тешик таштан бер жагында ошол филармонияга чейинки алай мейманканасы чейинки жерде Алымбек Датканын өргөлөрү болгондо ошо айлычы. Ошону сактап калсак, же болбосо ошону реставрация кылып, азыр куда ошондой кылтырып келтирсек, бизди ким кой дейт. Сонун болмок, ошол жерде эски үйлөрдү бузуп туруп, бир кылым мурдагы бар да тарыхый материалдарда чийилип калгандар бар. Ошолорду келтирсек, ана туристтерди келтирет элек да, ошого туристтер келмек. Ал эмес ушу интернет желесинде бир далай ошол 900-100 жылдардагы айланасындагы сүрөттөрдү жарыяланып жатпайбы мүмкүн? Турат бардыгы турат. Анан ал эмес, кече биз ушул 70-жылдарда Ошко келгенде кадимкидей эски шаардын бир белгилери болчу да. Мына ошол жок болуп кетип атат да. Биз баягы европалаштырабыз деп атып, өзүбүз бузуп алдык да. Бирок дагы эле кече эмес да. Дагы эле Ошто ушундай бир патриот жигиттер ойлонуш керек. Ошондой нерселерди келтирип, бул деген адеп, ыймандын булагы, ошол тарыхка мамиле, мурастарга кылган мамиледе жатат да. Ошолордо жатат. Анан биз эгерде бир 10-15 жылдан кийин ушул нерселерди жоготуп алсак, анан дагы аттен кылабыз да. Дагы аттен кылабыз да. Кап дейбиз азыр. Мисалы үчүн бир кылым мурда болсо, ушуларды сактабайт элек да, ушундай аң сезим болсочу. Анан ура менен бузуп таштаганбыз да. Мындай жерлер, мен Оштун мисалында айтып атам да, башка жерлерибизде да турат азыр. Мисалы үчүн ошо Чаткалда, башка жерлерде Сафет Булан турат, саабалар мазары турат. Ушулардын баардыгын ойлонушубуз керек. Адеп. Ошо биз баягы бир адеп сүйлөп атабыз. Адептик тарбия берүүнүн очогу ошол жерге болуш керек да. Өзөк. Өзөк болуш керек. Мына ушунуңузга бир кошумча катары мен айтарым. 2005 жылдары ушу кызматтык сапар менен Чехиянын борбору Прага шаарына барып калдык. Ошол жерде баягы 17-16, 17 кылымдардагы таш көчөлөр, баягы ар бири өзүнчө чулуу болуп коюлган таштар, баткак дарыянын жээгиндеги баткакка чөгүп кетпей турган таштарды коюп, ошол жерде эң кызыктуу нерсеси 17-18 кылымда, 19 кылымда курулган, 20 кылымдын башында курулган бир дагы үйдүн сырткы келбетин өзгөртүүгө эч бир жашоочунун акысы жок экен. Бул мамлекеттик мыйзам катары киргизилген талап экен. Ушуну көрүп, баягы желе баскан желе, ошо 17-16, 17, 18, 19 кылымдардагы ошол курулган, ошол мезгилдеги кыштардын абалдары, шарттары, ошонун бардыгы, анан мунарадагы бул сааттын белгилери койгон жана 12 апостолдун элеси менен түшүрүлгөн ошо 17 кылымга 18 кылымга таандык ошо мунаралар бардыгы түп жасалганы боюнча сакталып тургандыгын. Аларда ушундай талап бар экен. Ички түзүлүштөрүн булар өзгөртө берсе болот экен. Ички жасалгасын. А бирок сырткы талабына, сыртына тийүүгө эч кимдин акысы жок экен. Көчөлөр де баягы 18, 17, 19 кылымдарда жүргөндөй абал менен жүрүшөт. Бунун бардыгы ошол өзүнүн маданиятын сактап калган. Туристтер жүрөт ошол жерде. Бардыгы ошону көрүү үчүн барып атышат. Саат 12'de азыр тиги саат коңгуроо чалынат деп туристтер жүздөгөн, миңдеген туристтер ошол жерге барып, ошо саат 12'de коңгуроонун чалынышын күтүп турат. Биз өзүбүз дагы ошого бир-экинчи жолу күбө болдук. Ошондой эле маселе мына азыр өзүңүз айткандар. Бул маданиятты сыйлоо. Согуш өттү, канча согуш өттү. Канча кан байрам болгон, согуштар болгон ал жерде. Ушул сыяктуу нерселер да. Бул маданиятын сыйлаган элдин ошо чоң табылгасы, ошо өткөндү сактап калуунун чоң озипасы го бул. Ошондой болот ба, бир күн түнөп кеткен жерине, бир булактан суу ичкен жерине, ошол жерде баягы туристтер бара турган кылып улуу адамдардын жасап атышат да. Биз болсо ошону дагы эле ойлонуп элекпиз. Башканы кой, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов кимдин үйүндө болгон? Ошолордон бери калыш керек да. Жанагы айткан Оштогу мисалы үчүн байбатчалар болгондо,
ошолордун үйүнүн ички жасалгалары өзүнчө ошол бир колоритный чыгыш болот да. Ошону сактап коюп туруп, мына Мырзахалим Байбатчанын үйүнүн ички көрүнүшү. Сыртын оңдосок дагы баягы ички ошондой нерселерди турсак, баягы жүк жее турган жерлери, от жага турган жерлери кандай болот десек, өзүнчө бир баягы экзотика болмок да. Анан ушундай нерселерди биз жоготуп алдык да. Ошол буюмдар бар. Мисалы үчүн ошол 100 жыл мурдагы чапандар бар да, чапандар, төшөктөр. Ошолду бир топтоп кое турган бир жакшы нерселерди жасашыбыз керек да. Булардын баардыгы ошо аталардын сөзүнө биз маани маңызына жете түшүнбөгөнүбүздөн болуп жатат го. Ошондой болуп атат да, ошол болуп атат. Эми генебестиктен болуп атат. Анан мунун баарын эле коммунисттерди күнөөдөй бергенде да болбойт. Муну Советтер Союзун күнөөлөгөндө да болбойт. Көп өзүбүздөн кетти. Мисален, биздин эле Айылда Төрткүл деген жер бар эле, КПДО деген жер бар эле. Пирамида экен да буларчы. Кадимкидей кол менен кылган пирамида экен. Анан колхоз жерди көбөйтөбүз деп ошолордун баардыгын баягы бүлдүзөргө салып бердик да. Мындай жер көп айылдарда болчу да. Адеп, ыйман, маданияттуулук жөнүндө элге журтка берген руханий баалуулуктар аркылуу бир айрым бир үзүндүлөрдү теле көрүүчүлөр өздөрү чечмелеп түшүнүп алсын деген мааниде мисилдетип айтып жатабыз бул жерде. Албетте мунун ар бирин бирден талкуулап, майдалап айтсак, ага убакыт жетпейт. Мына ушундай биздин маданиятыбыздын өзгөчө совет мезгилдеги маданиятыбыздын бир үлгүлөрү, ошол мезгилдеги бир айылжыттанган баардыгы баягы социализмдин өзөгөн кармап алып баардыгы ошондон чыга албай турган мезгилде эч нерсеге сыйбай турган бир чыгармаларды калтырып кеткен бул Мырзагапаров агабыз болгон. Туурабы? Эми ушул киши жөнүндө мына Көпөлөктөр өрөөнүн көксөгөн Мырзагапаров деген сиздин өзүңүздүн жакшынакай иликтөө чыгармаңыз турат. Эми муну автордун өзүнүн айтканы туура болор. Ушунун ичинде бир элибизге бир маданиятка чакырган, адеп акылыкка чакырган өзөктүү маселеси эмнеде? Бул жерде Мырзагапаров деген жазуучу биздин бул ичкилик кыргыздар деп коебуз, ошолордун өкүлү да өзү айтып калчу. Зардалдан келген экенбиз депчи. Баткен Зардалысынан. Анан бул Нойготтун кызын издеп деген өзүнүн бир чыгармасы да бар. Түпкү тегибиз деги кадимки Жаңыл Мырза болуп атпайбы, Лобнурда ошол жактан келген экенбиз депчи. Анан негизи бул кыргыз эми бул кечирип коесуз. Ноктубашын Нойгот деп илгери бул кыргыздын эң түпкү урууларынын бири да. Жана Кубанычбек Маликовдор да биздин туугандар деп калчу бул кишиче. Анан ошол Көпөлөктөр өрөөнүн көксөгөн Мырзагапаров дейт. Ошо Көпөлөктөр өрөөнү деген ошол Зардалыны жазам деп жүрчү да бул кишиче. Анан ошонун бир аңгемесинде мындай бир жер бар да, Айгүл тоо дегендечи. Ал киши дейт, Айлаба дейт. Төмөнкү өзөндөн суу алып чыгып бир көзө менен жолдоочулар өткөн жерге коюп коет дейт. Бирөө ичип атабы, ичпей атабы, рахмат айтып атабы, рахмат айтпай атабы, анын менен иши жок. Болгон иши ошо көзөдөн суу төгөнгөндө алып чыгып коет. Бүттү. Өзү ошодон соопчулуктап атат. Мына адеп, ыйман деген ошодо болуп атат. Биз эмне үчүн сиздин ошол көрсөтүүңүздүн аты Сулайман тоодогу сукбат. Сулайман тоо деген ушундай бир баягы ыйыктыктын тоосу да, ыйыктыктын тоосу. Япондор Фудзияма деп атпайбы? Жалпы мусулман дүйнөсүндө Борбор Азияда Сулайман тоосу мына ушундай баягы ыйман жөнүндө, ыйыктык жөнүндө, өткөн кеткен тарых жөнүндө сүйлөшө турган бир ошондой кептерди ичибизден чыгара турган жерде мына экөөбүз канткен менен советтик муун болдук. Биз көп нерсени жоготуп алдык. Башка жака буруп койду да. Азыр болсо мындай 40 жашка чейинкилерди карасаң, жарымы араб болуп кетти, жарымы деги түрк болуп кетти, жарымы орус болуп кетти. Кыргыз ким кыргыз болот деген маселе болуп атат да. Манасты ким окуйт деген маселе болуп атат. Ошон үчүн күйүп пишип атабыз да. Албетте башка
улуттар менен, башка элдер менен, дүйнө менен интеграцияланышыбыз керек. Бирок кыргыз болуп туруп керек да. Башка кыргыздык бийиктикте Нью-Йоркко, Берлинге, Москвага биз Алатоонун башында туруп кол сунушубуз керек да. Алатоо аягыбыздын астында Алатоо туруш керек. Анан колубуз теги жака узатылышы керек да. Жаштарды ушуга жеткиришибиз керек да. Анан жоголгон муун болуп барып туруп анан жоголгон улут болуп кетпейли деген чоң көйгөй бүгүнкү көбүбүздүн Сулайман тоодогу сухбатыбыздын бир темасы ушундай болуп атат да. Улутту жок кылбаш үчүн адеп, сиз айткан адеп, ыйман, улуттук сезим деген нерселер болуш керек. Бул көпчүлүк учурда мына элдик нарк насил жөнүндө сөз айтылганда ошол замандаштарыбыз арасында урууга көбүрөөк акарат келтирген учурлар болуп калып жатат. Бул албетте бул уруунун кайсы бир уруулук түзүлүштү, кайсы бир саясий кызыкчылыктар үчүн пайдаланса, мунун жаман жагы бар. А бирок тек өткөндүн өзөгү улут катары сакталып калуунун, эл катары сакталып калуунун өзөгү мына ушунда жатат го. Туура, бул улутту сактай турган нерсе дагы, улутту жок кыла турган нерсе дагы ошол уруу да. Ошон үчүн баягы урууларга бөлүнгөндө мындай өтө этият кылыш керек да. Ошол бөлүнгөн уруу сен адегенесиң, сен баягы Кушчусуң, сарысуң, моңолсуң дегенде сен кыргызсың деген нерсе биринчи орунда туруш керек да. Анан кийин бул туруш керек да. Себеби тарыхта, кечеги тарыхта, бүгүнкү тарыхта дагы мына ушул уруулук талдаштар кыргыз тыптыйып болуп кете турган учурлар болгон да. Анан Манаста эмне үчүн баягы ар уруудан алып келип 40 жигит кылып коюлат. Манасты тиреп турган нерсе ошол 40 жигит. Эгер ошо 40 уруунун 40 жигити болбогондо Манас болмогон эмес да. Муну ушундай көз караштан карашыбыз керек да. Анан азыр ар ким өзүнүн уруусунан эле баягы китебин чыгарып, уруулук жыйындарды өткөрүп эле анан башкаруудан өздөрүнүн өйдө койгон болсо, анан бул уруудан биз бул өйдөбүз дей турган болсо, бул такыр жок кыла турган нерсе да. Уруулар бизде Кыргызда ушунчалык неме болуп кеткен, сиңишип кеткен. Кыз алып, кыз беришипчи, анан таза бул уруудан чыккан нерсе, таза кандуу уруу деп эч бир урууну айтышка эч кимдин акысы жок да. Башка элдер менен ассимиляция болуп кеткен. Сиз баягы санжырачыларды алып барып жүрөсүз, санжыра деген керек, бул абдан керек. Эгерде Чыңгыз Айтматтын сөзү бар. Эгерде санжырачылар болбогондо биз тарыхыбызды билбей калмакпыз депчи. Ошол санжырачылардын мындай бир деңгээли баягы улуттук деңгээлге көтөрүлүп жетиш керек да. Сиздин мен абдан сыйлаган, абдан урматтаган нерсем ушул Доор Аян аркылуу Кыргыздын көп маселелерин көтөрдүңүз, көп адамдарды көтөрүп чыктыңыз ошолордучу. Анан ошонун бардыгы ошол улут үчүн, Кыргыз үчүн, жана биздин келечек үчүн да. Ушул биздин бүгүнкү сухбатыбызда ошолордун бир кичинекей бир үзүмү болуп калса, ыраазы болот элек да биз. Рахмат. Айтканыңыз келсин, Абдыкерим агай. Бу сөздү билген адам айтып, сөздү билген адам элге жеткирбесе, сөздүн кадыры куну кетет. Биз бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктүн жетишинче, өзүбүздүн акыл түшүнүгүбүздүн жетишинче ушул жерде элге журтка бир айткан сөзү эм боло турган, жугум боло турган, айткан сөзүнө бүгүнкү замандаштарыбыз ынанып, ушул туура айтып атат деген сөздү бир моюндай турган адамдарды чакыралы деген ниеттилигибиз болуп, ошолор аркылуу ушу бул ата бабаларыбыздан мурас болуп калган Сулайман тоонун аты менен аталган ушул жерде нарк насилди өткөнүбүз менен бүгүнкүбүздү бир салыштыра сөз сүйлөшүп, ошону элге жеткизсекпиз деген ниет тилегибиз болуп атат. Бүгүн убактыңызды бөлүп, жан дүйнөңүздөн жарып чыккан мындай руханий байлыктарыңызды көтөрө келип, өткөн менен кеткенди салыштырып, аны бүгүнкүгө байлап айтып берген сөздөрүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым элибизде айтыла келген сөз бар, жакшылыктарда үзөңгүлөш бололу. Алла таалам эл журтубузга, мамлекетибизге ошо жакшылыктарын көбүрөөк ыргылсын деген сөздү айталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздө педагог илимдеринин доктору, профессор, далай
элге журтка нуска болчу макалалардын автору, алдыбызда тургандан сырткары ондогон китептердин элге журтка жеткирген жазуучу, журналист агайыбыз Абдыкерим Жаркынбаевич Муратов агай конокто болду. Дагы бир ирет ишиңизде ийгиликтер, жакшылыктар болсун. Жакшылыктарда амандашканды жараткан насип этсин. Биз ушул жакшы тилек менен бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтап, сизге дагы ийгиликтерди каалайлы. Элге журтка мындай жакшы эл журттун көкүрөгүнө эм боло турган, дем боло турган, адеп акылакка жетелей турган чыгармалардын ээси болуп жүрө беришиңизге биз тилектешпиз. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Кыргыздар айтат, улуу болсо бек болсун дейт. Сиздин көрсөтүүңүздүн боосу бек болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Биз ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки жакшылыктардан, кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.